жеке каражатынан Элетте калктын социалдык кызмат алууларын камсыздоого өзгөчө көңүл бурулган. Номер 3 үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун жаңы имараты 2022 жылда төрткү берүүчү грант менен 3 миллион 880 миң сом. Ал эми айыл өкмөтүнүн бюджетинен өздүк салым иретинде 1 миллион сом жумшалып пайдаланууга берилди. Жанындагы эски имараты да 1 миллион 971 миң сомго капиталдык ремонттон өткөрүлдү. Айыл аймакта спорт сарай, маданият үйү толук оңдоодон өткөрүлүп, каржы маселеси бакаята өнүктүрүү фонду аркылуу чечилген. Маданият үйүндө эми маданий иш-чаралар өз деңгээлинде өткөрүлөт. Ал эми анын имаратында мындан сырткары бир катар мамлекеттик мекемелер орун алып, музейди түптөө жумуштары жүрүп жатат. Дотациянын деңгээли 2021 жылы 37,7% болсо, ал эми быйылкы жылкыга 2022 жылкыга 28,3%га кыскарды. Бул жерде 10%га кыскарттык. Кудай буйруза ушундай темпибиз менен кетсек, бир 2 жыл бер жа 3 жылда дотациядан чыгып, өзүбүз каржылаган айыл өкмөт катары кирип калабыз. Ал эми быйылкы жылкыга тартылган инвестицияларыбыз мынакей бул жерде көрүнүп турат. Былтыр 11 миллион инвестиция тарткан болсок, быйылкы учурда 40 миллиондон ашык инвестиция тарттык. Бул деген жакшы көрсөткүчтүү билинет, 40%га өсүш дегенди билдирет. Айыл өкмөтүнө демөөрчүлөрдүн жардамы менен автогрейдер алынып, эми айылдын көчөлөрү өз аракеттери менен тегизделүүдө. Айылда аш арыкмасы менен үстү жабык футбол залын куруу башталган. Жергиликтүү бюджеттин эсебинен аяктап бараткан жылда жаңы конуштарга электр карагайлары тургузулуп, жарык киргизилген. Ал эми Көкташ айылына барчу жолго республикалык бюджеттен асфальт төшөлгөн. Ушул эле айылда Эсенбек Дүйшеев атындагы орто мектебине кошумча жаңы имараттын курулушуна төрткү берүүчү грант менен 3 миллион сом, ал эми айыл өкмөтүнүн бюджетинен өздүк салым катары 1 миллион 700 миң сом бөлүнгөн. Ал эми анын жылытуу системасы үчүн Альянс Алтын компаниясы 223 миң сом колдоо көрсөттү. Акназаров айыл аймагында Талас облустук өнүктүрүү фонду аркылуу 8 миллион 600 миң сомго таза суу чыгаруу жумуштары башталат. Натыйжада 5 айылдын эли толугу менен таза суу иче баштайт. Катан ишкана ачуу боюнча, айыл чарба продукцияларын кайра иштетүү боюнча дагы проектилерди үстүнө иштеп атабыз азыр. Буйруза чын эле сиз айткандай, булак, Киреше булагы болбосо, бизде өнүгүү алдыга болбойт. Буйруза ошол ишканаларды ачуу менен жана ошол эле муниципалдык атайын оюбузда болуп атат. Ушул жерге автомойкабыз жана вулканизация чакан ишканаларды жана ошол эле швейный цехтерибизди ачууга аракет кылып атабыз. Айыл өкмөтүнүн аткарган ишин айыл жашоочулары жакшы баалашты. Айылды өнүктүрүү үчүн бир катар суроолор менен сунуштарын айтышты. Ишин жакшы деп мен баалай аламын. Анткени бул айыл өкмөтү менен аксагалдар топ иштеп келатам. Эми айтылган сын пикирди туура кабыл алып, кылганын кыла элең, иштегенин иштене жумушун көп. Сага кол кабыш кылабыз. Өзүнүн белегин тапшырып, жакшы сөздөрдү айтып, концерттик программа менен өткөрдүк. Мына канча жылдан бери ушундай иш-чара өткөрүлгөн жок эле. Биз аябай ыраазы болдук деп, энелер ыраазы болуп кетишти. Анан быйылкы жылы мына кечөөнү бюджеттен каралды. Аймактагы 70 жаштан өткөн, 70, 80, 90 жаштагы карыларыбызды чогултуп, башын кошуп, ошолордун батасын алып, карысы бар, нырысы бар деген чоң иш-чара өткөрөлү деп жатабыз. Ар бир суроо жоопсуз калган жок. Район акими Алгынбай Аймаров элдин маселесин чечүүдө мамлекеттик мекемелердин кызматкерлеринин сапаттык курамын, элге жана ишине болгон мамилесин сындап, жоопкерчиликтүү болууга чакырды. Бакаята районунун Акназаров айыл аймагы дотацияда болсо да бир топ ири долбоорлорду ишке ашырышкан, калктын социалдык жана башка маселелери жөнгө салынууда. Эми иш орундарын камсыз кылуу үчүн ишканаларды жана кайра иштетүү тармагына көңүл буруу зарылчылыгы белгиленди. Рахат Бейшелиева, Чыңгыз Букошев, Зина Ахматова, Бакаята району.